2 мүйізі бар балардың. Биіктегілер ушундай экен да. Сапарды уюштурууга $1,5 короттум. Бирок Манас аэропортундагы паспорттук текшерүүдө менин төлөнбөгөн айып пулум бар экенин, учууга уруксатым жок экенин айтышты. Ошол эле учурда маселени ошол жерден чечүүгө мүмкүнчүлүк жок экен. Аэропорттон чыга албай калдым. Ошентип 1000-2000 сом айып пулдун айынан 150 000 сом зыян тарттым. 1500 айып пулу болгон үчүн бир жаран Меккеге бара албады. Айып пулун төлөбөй учуп жүргөн депутатка мыйзам башка каралганбы? Эч кимге эч нерсе кылбадыңар. 150 000дей акчасы күйүлсө да. Депутаттар каалагандай учуп жүрөт. Төлөнбөгөн айып пулу үйүлсө да. Депутат Фархатбек Алимжанов жалпы суммасы 22 000 сомду түзгөн 11 айып. Анын ичинен 10-у жол эрежесин бузгандыгы үчүн жаран жана депутатты чет өлкөгө чыгарышабы? Карап көрөлү. Үстүбүздөгү жылдын 9 февралында Жогорку Кенештин делегациясы Казакстанга сапар тарткан. Анын курамында Фархатбек Алимжанов да бар. Мыйзамды баштагыла өзүңөрдөн эң биринчи карапайым элден эмес. Жооп берсин мыйзамга бири калбай, эл шайлаган өздөрү келген эмес. Кейгенден айтасың айланга албай, күлүктөрү мамыга байлангандай, кекирейип элдерден өйдө туруп, чоңдорубуз ак сөөккө айлангандай. Биіктегілер ушундай экен да, элеулер. Ушундай экен. Эми биз карапайым эмне кылабыз? Чоңдорду эмне башкача 2 мүйізі бар балардың. Гайлер элдерди талайсыңар, унаасын алып барып камайсыңар. Чоңдордун айып пулун төлөттүрбөй, эмнеге байгедей деп карайсыңар. 2-3 жыл төлөнбөгөн айыптарын көрмөксөнгө салып гана каласыңар. Койдогудай жолдорубуз болгонсуп, очойто салыктарды саласыңар. Күндө тема ача берип чуу жараткан карапайым кысылууда ар тараптан. Кимиң билсең айткылачы жолдорду, кайсыл жака алып барат биз бараткан. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени айтайт десе каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.